Ош ТВ телеканалынын эфирдик убактысын жаңылыктар маалымат программасы улантат. Студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Бишкекте 38 жаштагы аял чогуу жашаган эркек киши тарабынан аяосуз сабалган. Ош шаардык мусулмандар казыятынын башчысы Мирлан Ажы Токтомушев кармалгандыгы айтылууда. Абакта жаткан уулунун чыгарып беребиз деп апасынан акча алып алдап кеткендер кармалды. Ош облусунун Өзгөн районунда бир күндө кирпич завод, жаңы оорукана жана Айчүрөк кинотеатры ачылып, пайдаланууга берилди. Оорукана оорулардын алдын алууга жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө жарайт жаңы имаратта 21 миллион сомдук заманбап жабдуулар орнотулган. Өзгөчө көңүл бура турган нерсе бул оорукананын жергиликтүү элге жакын болгону. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, ошондой эле эмгек келишими, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору, кара тизмеден текшеребиз, айып пул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн Адис Ажакбар жигитибиз. Алдыдагы мүнөттөрдө буларга кененирээк токтолобуз. Бишкекте 38 жаштагы аял чогуу жашаган эркек киши тарабынан аяосуз сабалган. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан билдиришти. Жамиля Жаманбаева окуя тууралуу социалдык тармактардан билгенде эле жабыркаган аялдан кабар алган. Келин азыркы тапта дарыланып жатканда ага операция болоорун айтышкан. Маалыматта окуя 8 мартта болгону белгиленет. 3 жылдан бери чогуу жашаган киши келинди уруш учурунда катуу сабап салып, ал үйүндө 2 күн кароосуз жаткан. Ооруканага түшкөндө жабырлануучунун мээси чайкалып, мурду, жаак сөөктөрү, тиши сынып, бети башы айрылып, 2 көзү жабыркаганы аныкталган. Бирок жабырлануучу жолдошунун туугандарынын кысымы менен сабалгандан кийинки күнү Лейлин райондук ички иштер бөлүмүнө жазган арызын кайтарып алган. Жолугушууда Акыйкатчы жабырлануучуга юридикалык кеңеш берип, анын укуктарын коргоого көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Натыйжада жабырлануучу кайрадан Лейлин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазып, эми өз укуктарын коргоо үчүн аягына чейин күрөшөрүн айткан. Акыйкатчы башкы прокуратурага кайрылуу жөнөтүп, ишти көзөмөлгө алууну өтүндү. Ош шаардык мусулмандар казыятынын башчысы Мирлан Ажы Токтомушев кармалды. Бул тууралуу Т-медиа өздүк булактарына таянып жазды. Шаардык казыят маалыматты ырастап, бирок анын кармалуу себебин ачыктаган жок. Күч органдары да комментарий бере элек. Мирлан Ажы Токтомушев Ош шаарынын казысы болуп 2023-жылы Убайдылла Ажы Сарыбаевдин ордуна келген. Ага чейин жетекчинин орун басары болуп иштеп турган. Ошто баласы абакта жаткан аялды уулуңузду чыгарып беребиз деп алдап, акча алган шылуун кыздар кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмү билдирди. Жабырлануучунун милицияга берген маалыматына караганда, белгисиз 2 аял анын уулун түрмөдөн чыгарып беребиз деп бал тилге салып 40 000 сом жана 6 000 доллар сурашкан. Алар сот менен жакшы экенин айтып, 40 000 сомду өздөрү, ал эми 6 000 долларды сот тармагында иштеген Руслан аттуу адамга берерин айтышкан. Аялды баласын чыгарып албаса, узак мөөнөткө камалып кетерин айтып коркутушкан. Кийин 6 000 долларды 4 000ге түшүрүшкөн деп айтылат маалыматта. Арыз милицияга түшкөн соң тартип сакчылары шылуундар 22 жана 21 жаштагы кыздар экенин аныктап чыгышкан. Тергөөдө алардын сот тармагында эч кандай тиешеси жок экени такталган. Милиция 2 кызды жана Руслан аттуу кишини жабырлануучудан акча алып жаткан жеринен кармады. Өзүн сот тармагында таасирдүү адам кылып көрсөткөн Руслан 1 февралдан бери Кара Суу райондук милиция тарабынан изделип жатканы аныкталган. Бардыгы кармалып, соттун чечими менен 1 июнга чейин камакка алынды. Учурда алардын үстүнөн кылмыш кодексинин 208-беренеси опузалап акча талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.
13 жаштагы Абдулазиз менен 9 жаштагы Мырзакул Сыдыковдор 19 майда Агордо конушундагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Абдулазиз кара шым менен футболка, кара жеңил бут кийимчен. Мырзакул жашыл көйнөк, кара түстөгү чолок шым, боз кроссовки кийип жүргөн. Балдарды көргөн билгендер болсо, милицияга же 0312 35 29 47 же 0509 20 18 20 номуруна кайрылып коюңуздарды өтүнөт. Өлкөдө 10 июндан баштап нелегал аталышындагы рейд жүрүп, чет элдиктер текшерилерин атайын кызматтан билдиришти. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин төрагалыгында мекемелер аралык жыйын өткөн, анда өлкөдөгү миграциялык абал талкууланган. Жыйындын жүрүшүндө Ташиев өлкөдөгү саясий коомдук абалдын жакшырышынан улам мигранттардын саны өсүп жатканын айтты. Маселен, жыл башынан бери 61 000 турист, 31 000 студент, 12 000 эмгек мигранты, 10 000 киши ишкердик үй бүлөлүк шарттар менен келген. Ал эми 5 000 адам мыйзамсыз киргендер экени белгиленди. Көпчүлүк чет элдиктер турист же студент катары кирип, мыйзамсыз иштешүүдө. Айрым ишканалар жана окуу жайлар мигранттардын виза мөөнөтүн узартпай, чет элдиктер начар абалда жашап жатат. Бул алардын мыйзамды, коомдук тартипти бузушуна алып келүүдө деп айтылат маалыматта. Ушуга байланыштуу 10 июнда нелегал рейди жүргүзүлөт. Ага чейин документтер мыйзамдаштырылып, туураланышы, болбосо чет элдиктер өлкөдөн өз алдынча чыгып кетиши керектиги кошумчаланган. Чет өлкөдөгү дипломаттарга кызматтык батирлер сатылып алынат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Венгриядагы Кыргызстандын элчилигин көрүп жатып билдирди. Анын айтымында, буга чейин элчилик имараттарды ижарага алуу үчүн жыл сайын ири суммадагы каражат сарптап келген. 10 жылда өзүн өзү актайт экен, бирок түбөлүк мамлекеттин менчиги болуп калат. Ошондуктан бул имаратты да былтыр сатып бердик. Эми силерге батирлерди сатып беришибиз керек. Аларга да ижара төлөбөй, коммуналдык кызматтарын гана төлөп жашагыдай болушу керек. 5-10 жылда алар деле өзүн актайт. Анан мамлекеттин менчигине өтөт, деди Жапаров. Эске салсак, Садыр Жапаров 20-21 майда иш сапары менен Будапештке барган. Анын алкагында Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын бейформал саммитине катышты. Анткени 30 жылдан бери, мисалы, Нью-Йоркту алсак, Вашингтонду алсак, арендада отуруп турбуз. Эсептеп көрсөк, 10 жыл деле, эгер мурда алып койгондо 10 жылда өзүн өзү актайт экен, бирок түбөлүк мамлекеттик менчик болуп калат экен да. Ошон үчүн муну дагы былтыр сатып бердик, эми силерге квартираларды сатып беришибиз керек. Алар дагы уштап аренда төлөбөй, өзүбүздүкү квартплаталасын эмесин гана, коммуналдык төлөмдөрүн гана төлөп жашай бериш керек, бирок батири 5-10 жылда өзүн өзү актайт. Ош облусунун Өзгөн районунда бир күндө кирпич завод, жаңы оорукана жана Айчүрөк кинотеатры ачылып, пайдаланууга берилди. Анда Шералы айылында күнүнө 120 000 даана кыш заводу ишке берилсе, Өзгөн шаарында Айчүрөк муниципалдык кинотеатрынын ачылышы болду. Аталган райондогу 3 маанилүү социалдык жана өндүрүштүк объектинин ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышып, региондордун ар тармактуу өнүгүп жатканын баса белгиледи. Өзгөн районунда бышырылган кирпич чыгаруучу завод ишке берилгени жатат. Бүгүнкү иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өзү катышууда. Белгилей кетсек, бул кирпич завод күнүнө 150 000 даана кирпич чыгарууга жөндөмдүү. Андан сырткары 70ке жакын жергиликтүү жашоочуларды жумуш менен камсыздоодо. Өзгөн районунун Шералы айылында күнүнө 120 000 даана кыш чыгаруучу завод ачылып ишке берилди. Анын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Минкап төрагасы мамлекеттик ипотекалык компаниянын алкагында бир катар көп кабаттуу үйлөр салынып, курулуш материалдарына болгон суроо талаптын көп болуп жатканын айтты. Мындан улам ишке киргизилип жаткан кыш заводу маселени чечүүгө өзүнүн салымын кошо турганын билдирди. 117 квартира салынып жатат. Буга кошумча биздин мекендештерибиздин бир бөлүгү Россияга барып тапкан каражаттарын, экинчи бөлүгү базардан тапкан каражаттарын жеке үй салууга сактап жатышат. Андыктан курулуш материалдарына болгон суроо талап көп болууда. Бүгүнкү ишке киргизилип жаткан кыш заводу бул маселени чечүүгө өзүнүн татыктуу салымын кошот. Аталган завод толугу менен жеке инвестициянын негизинде курулуп, жалпы долбоордук баасы 4 миллион АКШ долларын түзгөн ишкана заманбап технологиялар менен жабдылып, өндүрүш процесси толук автоматташтырылган. Былтыр ушул заводдун курулушу башталган 4,5 гектар жер аянтында.
Мурун ушул завод 15 000 кирпич чыгарып келсе бир күндө. Азыркы учурда заманбап технологиялар менен бардыгы жабдыкталды. Чет мамлекеттен келген. Азыр бир күндө 115 000 кирпичти бир күндө чыгарып атат. Кошумча 70 жумушчу орун менен камсыз болду. Инвестициянын көлөмү 4 миллион Америка долларын түздү. Бул эми ачылганы ушу жергиликтүү тургундар дагы жумуш менен камсыз болуп, андан тышкары жергиликтүү бюджетке, республикалык бюджетке салыктар менен дагы киреше булагына жакшы жардам берет. Завод күнүнө 150 000 дана кирпич чыгарып, түштүк аймакты сапаттуу курулуш материалдар менен камсыздайт. Ал ишке кириши менен 100гө жакын жергиликтүү тургун жумуш менен камсыз болгон. График боюнча алып көргөндө эртең менен саат 8ден 8ге чейин, кечки саат. Бир күндүк жумушубуз болсо немеден башталат. Основной роботтарды башкарып ушул жердечи. Биздин өзүмдүн эле жумушум айтып кетсем, мисалы, бүт нерсени ушу көзөмөлгө алып, роботтарды неме кылып, саткаларды карап, линияларынчы. Иш сапардын жүрүшүндө Минкап төрагасы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн Өзгөн шаарындагы муниципалдык Айчирок кинотеатрынын салтанаттуу ачылышына да катышты. Аталган кинотеатр 1974-жылы курулуп, бир да жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Имаратты реконструкциялоого жалпысынан 37 миллион сом бөлүнгөн. Кинотеатр 3 залдан туруп 310 адамга ылайыкталып жаңыланган. Реконструкциянын алкагында 18 чарчы метрди түзгөн LED экран жана заманбап кинотехника жабдуулар да орнотулган. Областтык өнүктүрүү фондунан 9 миллион сом, райондук өнүктүрүү фондунан 10 миллион сом, калган акча каражаты ушу жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилип, толук аягына чыгардык. Бул Айчирок кинотеатры башка Кыргызстандагы чоң шаарларыбыз Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жайгашкан кинотеатрлардын кем калбаган кинотеатр болуп бүгүнкү күндө ачылып жатат. 310 орунду, чоң залы 280 орунду, ал эми атайын VIP зал деп 2 VIP зал уюштурдук. Минкап төрагасынын Ош облусунда болгон иш сапарынын алкагында Өзгөн районунун Мырзаке айыл аймагында жайгашкан жаңы Мырзаке жалпы дарыгерлик практикалык борборда пайдаланууга берилди. Анда саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө материалдык техникалык база менен бирге дарыгерлер да жетиштүү болуп, алардын квалификациясын жогорулатуу үчүн керектүү болгон чаралар көрүлүп жатканы айтылды. Заманбап талаптарга жооп берген 60 орунду жаңы оорукана бир гана Мырзаке айылында эмес, бул бүт Өзгөн районунун саламаттыкты сактоо тармагындагы чоң жетишкендиги. Оорукана оорулардын алдын алууга жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө жарайт жаңы имаратта 21 миллион сомдук заманбап жабдуулар орнотулган. Өзгөчө көңүл бура турган нерсе бул оорукананын жергиликтүү элге жакын болгону. Ишке берилген жаңы оорукана мамлекеттик казынадан каржыланып 3 кабаттуу болуп салынган. Оорукана 60 керебетке эсептелип, айылдагы 42 000 жарандын ден соолугуна кам көрөт. Мурун оорукана начар эле, азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Ичинде жабдуулары бардыгы болуп калды. Туалет ичинде, ашканалары бардыгы ичинде болуп калды. Мурда көрүнүүчү Мурда Ошко барып көрүнчү элек. Азыр Кудайга шүгүр ошо бардык жабдуулар болуп калды. Мурунку байсабыз эски болчу. Азыр байсабыз аябай жакшы. Ушундай сапаттары аябай өркүндөп, өсүп аябай жакшы эме кылтат. Ушул эмебизге дагы урачыбызга да чоң рахмат, ийгилик каалайбыз ушуга. Главврачкабызга чоң ийгилик. Долбоордун жалпы тендердик баасы 132 миллион сомду түзүп, акыркы үлгүдөгү медициналык техникалар менен жабдылган. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 28 жаңы оорукананын курулушу жүрүүдө. 60 койкалык жаңы заманбап ЦВП больница курулду. Толугу менен медициналык оборудование менен камсыздандырылды. Бул жакта төрөт бөлүмдөрү бар, хирургия, терапия, реанимация, бүт керектүү бөлүмдөрү бар. Толугу менен бул проект 132 миллион сомго чыкты. Бул аябай арзан чыкты. Негизи подрядчиктерге да ыраазычылык билдирип кетем. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзгөн Мырзаке Каракулжа унаа жолунда жүрүп жаткан оңдоо иштеринин абалы менен да жеринен таанышты. Ал унаа жолунун долбоору боюнча маалымат алып, жол курулушуна жооптуу жетекчилерге ишти ыкчам жана сапаттуу жүргүзүү боюнча тапшырмаларды берди. Калыңдыгы 15 сантиметр болот, биринчи катмары 9 сантиметр, экинчи катмары 6 сантиметр. Ошо менен биз
мындай юрус боюнча 11,5 тонна кошко көтөрөт да, баягы бузулбай төзмөк. Бул жолдун жалпы узундугу 34 чакырымды түзүп, оңдоо иштерин жага алмай жоопкерчилиги чектелген коом жүргүзүп жатат. Долбоордун жалпы сметалык баасы 2,2 миллиард сомго бааланган. Белгилей кетсек, 2025 жылы Ош облусунун жол инфраструктурасын жакшыртуу максатында турукташтыруу фондунан кошумча 4 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Кыргызстан боюнча быйылкы жылы 1000 километрден ашык жол капиталдык оңдоодон өтүп жаңыланат. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Көрүстөндү алдын ала ээлеп коюу тартибин бекитүү сунушталды. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик демилгелеген документ коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык нике күбөлүктүн негизинде жубайлардын бири брондоо укугуна ээ болот. Анда жайды 5 жыл ээлеп улам узартып турууга мүмкүндүк берилет. Деген менен коомчулук бул жагдай коррупциялык аракеттерге жол ачат дешет. Onu eylep koyuş, onu zanjet koyuş. Görsen de problem olur. Мен буга каршымын. Көрүстөндү алдын ала ээлеп коюу тартиби тууралуу токтом кабыл алынды. Мында жарандардын эрк ниетин эске алуу менен сөөк коюу жайларын брондоо жолжоолорун тартипке келтирүү максатталууда. Анда көрүстөндө болочокто көмүлүүчү жайларды жубайлар гана брондоо алса болот. Ал үчүн жубайлардын нике тууралуу куөлүгү болуусу шарт. Мында аялынын же күйөөсүнүн бетинен жай бөлүү акы төлөгөндөн кийин гана жүргүзүлөт. Жерди брондоо үчүн арыз ээсинин паспорту, жубайынын өлүмү тууралуу справка, нике куөлүгү жана тиешелүү үлгүдөгү арыз талап кылынат. Анда жайды 5 жыл ээлеп улам узартып турууга мүмкүндүк берилет. Дегенмен айрымдар бул аракетке каршы пикирде болсо, айрымдар жер тартыштыгы бул абалга алып келди дешет. Элетте бизде проблема жок. Ошол каза болгондо эле жай казылат, ошол жайга коюлат. Андай проблема жок, жай тууралуу бизде бар жетишет. Кыштактарда андай проблема жок да, башка шаарларда проблема. Эми шаарларда мажбур болот да. Кээ бирде каза болгондон кийин жай таппай калышы мүмкүн да. Алар уже алдын алып ээлешип коюшу мүмкүн бар да. Бизде андай проблема жок да. Мен 5-6 жылдан бери билдим да, себеби 3-4 жыл мурда атасы мисалы үчүн 70-80 өтүп калган болсо, мага ошо атам алдынан жай алып койгон, казып койгон деп айбандарын казып коет экен даярдатып. Эми Алла берген өмүр, Алла бандам деп жараткан бардыгыбызды качан өлүшүбүздү билбейбиз, бирок убагында кылган жакшы да, бардыгыбыз. Менин пикирим көрүстөн ээлеп коюш деген бул неправильный нерсе. Өлгөндөргө да ээлеп коюш, тириликте элейли майла, өлгөндөн кийин onu ээлеп коюш, onu занjet коюш. Көрүстөн да проблема болот да. Мен буга каршымын. Тириликте элейли майла, тириликте мына эчкинче эмеде ээлеп ошо жерде жашайын. Эми өлгөндөн кийин өлгөн жерде ээлей берсе, онда азыр бирөө занjet койсо, ошо кандай болот? Мен каршымын. Мүрзөлөрдөн алдын ала кабыр алуу жолун ислам дини да жектебейт. Дин өкүлдөрүнүн айтымында бейитти алдын ала ээлөө буга чейин да ата-бабаларда колдонулуп келген, муну менен жашоонун убактылуу экендиги эскертилип турган. Негизги бул маселе боюнча дүйнөлүк практикада бар нерсе экен. Анан шарият боюнча бул нерсеге эч кандай тоскоолдук жок. Себеби бизде билебиз, мурдатан биздин ата-бабаларыбыз өзүнүн мүрзөсүн өзү барып тандап, кээде казып коюп, анан мына дүйнөнүн ызчуусунан чарчаганда барып, ошол мүрзөнү зыярат кылып, баягы өлүмдү эстеп, өзүнүн кемчиликтерине тооба кылып, бул жашоонун кыска экендигин кайра дагы эстеп, анан кайра келип элге, журтка жакшы кызмат кылып бул дүйнөдөн өткөн да. Ошон үчүн бул маселе боюнча шарият эч кандай баягыдай терс көз карашта эмес. Өлкөдө маркумду жерге коюуда мамлекет тарабынан тиешелүү жер аянты бөлүнүп берилет. Сөөк ызат менен жерге коюлуп, сөөккө салкын мамиле жасалбайт. Болгону көр казып сөөктү көмүп берген үчүн акы алынат. Эми адат ката салып бар го. Ошого карап туруп бул ишке аша берсе керек деп ойлойм. Эми мүрзөнү баягы брондоп, ушул жерге ушул келет деп казылып койгондон кийин, андан арасыга эми ошол мүрзөнү караган өзүнүн жеке кызматкерлери бар, өзүнүн бюро бар да.
ошолор бул маселени мыйзам чегинде, шарият негизинде иншалла алып барат деп биз ишенебиз да. Анан өлүм тилеп калды, тигиндей мындай деген жөн эле бул элдин арасындагы эле сөз да. Себеп дегенде сен казасыңбы, казбайсыңбы, Кудай Таалам тагдырга жазганы болот. Анан мөрзө казып койсо эле анан кийин өлүм тилеп калды деген сөз бул туура эмес түшүнүк да. Туура эмес түшүнүк. Дегенмен жүйдүн көпчүлүк райондорунда көрүстөнгө байланыштуу көйгөй арбын, ага жер тартыштыгы негиз болуп көрүс сатуу аракеттери аныкталган. Буга чейин Урук айылында айыл чарба жерин көрүстөн кылып маркумду көмөгө жай бөлүп берем деп 40 000 сом алып жаткан жеринен жергиликтүү тургун кармалган. Буга чейин жогорку кеңеште маркум өлсө анын туугандары маркумдун бейитинин жанынан жай ээлеп коеру боюнча мыйзам сунушталган. Алмагүлерке Байгызы Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Бишкектеги бир катар мектептерде 23 май күнү саат 9-дан баштап 2025-26 окуу жылына карата 1-2 класстар үчүн кошумча орундар ачылат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Кошумча орундар мектептер билим алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, ата-энелердин жана мыйзамдуу өкүлдөрдүн суроо талабын канааттандыруу үчүн берилген. Орундар ачыла турган мектептердин тизмеси номер 4-10, 12, 13, 17, 20, 26, 29, 27, 40, 41, 44, 56, 62, 63, 64, 75, 82, 84, 88, 92, 102 жана 119 мектеп. Чет жактагы мигранттар айылына футбол аянтча куруп беришти. Каракылча районунун 1-май айылындагы чет өлкөдө эмгектенип жүргөн тургундары 2 мектепке футбол аянтчаларын куруп беришти. 3-чү спорттук аянтчанын курулушу эми башталып жатат. Жалпы 2 миллион 115 миң акчага спорттук аянтча курулуп, муктаж мектептерге жана айыл жашоочуларына шарт түзүлдү. Тургундар бул демилге жаштарды спортко тартууга жана сергек жашоого үндөйттешет. Айылдагы жакшы самалык тууралуу кабарчыбыз Айшагүл Элдияр кызы айтып берет. Буга чейин бул жерде спорттук аянтча болгон эмес. Мындагы айылдын чет жакта иштеп жүргөн тургундары биргелешип, дал ушундай футбол аянтчаларын куруп беришкен. Жалпысынан бул айылга 2 мектепке спорт аянтчалары курулган. Биз турган аймак Ош облусуна караштуу Каракылча районунун 1-май айыл аймагы. Бул бир жакшы баскыч. Ушуну шапаты менен балдарыбыз дүйнөлүк спортко катышат деп тилектейм. Чет өлкөдө жүргөн мигранттардын демилгеси менен Каракылча районунун 1-май айылында жаштар үчүн 2 жаңы футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Бул аракет жаштарды спортко үндөп, келечекте мыкты спорт чеберлерин тарбиялоого өбөлгө түзөт дешет айыл тургундары. Футбол аянтчасын куруу себеби биз окуп жүргөн мезгилде эч кандай шарт жок эле. Москвадагы ушу 1-майлык өрү кому жетекте уюштуруп көп жылдык мээнет кетти бул жерге. Каминде бир 10 жылдык мээнет кетти. Ушу биздин максат ушул айыл жеринен дүйнөлүк ареналарга чыгып спортту Кыргызстанды таанытса деген максатта уюштуруп 10 жылдын ичинде курдук, Кудай кааласа. Өрү кому тарабынан ушул салынган футбол аянтчага биз мамлекет кичине кайрылуу жасайлы дедик эле. Үстүн жаап алсак көпкө чейин чыдайт экен да. Мамлекеттен кичине жардам болсо үстүн жаап берсе аябай жакшы болот эле. Элдин суранычы. Эл ушунча кылып салды, эми калганын мамлекеттен жардам болсо эл аябай ыраазы болот элек. Футбол аянтчасы курулган мектептин бири Субануулу Алмаз атындагы орто мектеп. Бул мектепте 457 окуучу билим алат. Мектептин эски спорт аянтчасы азыркы талапка жооп бербей калгандыктан жаңы футбол аянтча зарыл болгон. Буга чейин спорт аянтчабыз бар болчу, бирок шартка туура келбейт эле спорттук эрежелерине. Азыркы мезгилде ушул мигранттардын коштоосунда демилгесинин негизинде биздин мектепке чоң спорт площадкалар жана спорттук аянтчалар курулуп жаткан мезгили. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Аталган айылда жалпысынан 8 миңден ашуун киши жашайт. Жергиликтүү тургундар мындай аракеттерди мамлекет менен катар эле коомчулуктун активдүүлүгүнүн жыйынтыгы деп баалашууда. Учурда дагы бир аянтчаны куруу иштери башталган. Былтыркы 24-жылы биздин Каракылча айыл өкмөтүндө бир топ жакшы иштер болду деп жаңылышпайм да.
жанагы мамлекеттик бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен сырткары дагы биз мына бул 1-май айындагы бөөрү кому ошол бөтөн элде, бөтөн жерде жашап жүргөн Москва шаарында Россия Федерация, Казакстан Республикасында иштеген балдар ушундай акча каражатын жыйнап, бир эмес 2 футболдук, ачык футболдук поля куруп бергенге биз абдан ыраазы болуп, ыраазычылыгыбызды билдиребиз да. Экинчи футбол аянтчасы Токтогул атындагы орто мектепте курулган. Бул мектепте 37 жылдан бери спорт аянтчасы болгон эмес. Ошого карабай окуучулар ар дайым олимпиадаларга катышып, мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп келишет. Жаңы аянтчанын курулушу окуучулар үчүн жана айыл тургундары үчүн чыныгы сүйүнүч экенин жашырышкан жок. Ушул бөөрү кому көп демилгөөчү болду ушул залга. Ушул залдан эми жаштарыбыз өнүп өссүн, мировойдо ойносун, ушул футбол немелерине дагы рахмат, спортсмендерге дагы ушинтип өнүп өсө берсин. Уюштуруучуларга, ушул жерде куруп бергендерге Алла ыраазы болсун, агаларга чоң рахмат. Ушул жерде көптөгөн жаш спортчулар, оюнчулар өсүп, чоң лигаларда, дүйнөлүк деңгээлде чыкканга көп балдар өсө берсин ушул жерден. Жакшы ийгиликке жеткирген жакшы аянтчалардан болсун. Футбол аянтчаларын курууга чет өлкөдө жүргөн айыл жаштары тарабынан 2.115.000 сом жумшалган. Бул каражат 2014-жылдан бери бөөрү коомдук бирикмеси аркылуу жыйналган. Жалпы чет жерде 500дөн ашык айыл тургуну болсо, алардын баары ушундай демилгелерге көмөк көрсөтүп келишет. Айшагүл Элдияр кызы, Адилбек Абдракимов, Ош ТВ. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратты. Анда 23-27 май күндөрү нөшөрлөгөн жамгырдан улам дарыялар ташып, тоолуу аймактарда сел жүрүшү ыктымалдыгы эскертилет. Чарбактардагы арыктарды, сел каналдарын тазалап, селдин алдын алуу иштерин жүргүзүү зарыл. Тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалга күбө болсоңуздар, токтоосуз 112 кызматына билдириңиз. Чалуу акысыз жана күнү түнү кабыл алынат деп жазылган маалыматта. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарды. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.